Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2016 жылдагы тууралуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине отчет берди. Сооронбай Жээнбековдун өкмөттүн ишмердүүлүгү тууралуу отчету өлкө парламенти тарабынан бекитилген жаңы форматта даярдалган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жыл сайын жогорку кеңешке өзүнүн ишмердүүлүгү тууралуу отчет берип келет. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тууралуу Конституциялык мыйзамдын 12-беренесине ылайык, премьер-министр жыл сайын 15 майга чейин жогорку кеңешке парламент тарабынан бекитилген өкмөттүн программасы тууралуу өткөн жыл үчүн отчет берип турат. Ушул жылдан баштап бардык кызматкерлерге жана пенсияларды Өз сөзүн Сооронбай Жээнбеков отчеттук мезгил ичиндеги өкмөттүн иши жогорку кеңеш тарабынан өткөн жылдын 13-апрелинде бекитилген багытталганын, аталган программанын алкагында өкмөттүн 2016 жылга карата иш-аракеттер планы иштелип чыкканын айтып, 2016 жылга бекитилген өкмөттүн программасы 90% аткарылганын белгиледи. Мындан сырткары Кыргызстанда ар түрдүү сектордук жана тармактык стратегиялык документтер ишке ашылып жаткандыгын, 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча жалпы мамлекеттик программалар 78,1% аткарылганын кошумчалады. Кыргызстандын эл аралык рейтингдеги көрсөткүчтөрүн жакшыртуу максатында негизги багыттар боюнча өзүнчө иш-аракеттер планы бекитилди. Мунун ичинде бизнестин электр энергиясынын кошулушу, салык салуу, контракттардын аткарылышын камсыздоо жана төлөй албай калуу жөндөмдүүлүгүн чечүү багыттары бар. Жалпысынан эл аралык рейтингдер боюнча Кыргызстандын интеграцияланган позициясы 2016 жылы 42,2% түздү. Бул 2015 жылга салыштырмалуу 0,2%га көтөрүлгөн. Жаңы форматка ылайык өкмөттүн 2016 жылдагы ишинин интегралдык көрсөткүчү 46,9% болду. Өкмөттүн 2016 жылдагы башкы милдети экономикалык өсүштүн динамикасын сактап калуу болгон. Анткени дүйнөлүк экономикадагы жана Кыргызстандын соода өнөктөш өлкөлөрүндөгү терс тенденциялардын биздин мамлекеттин экономикасына таасирин тийгизүү коркунучу бар болчу, деди өкмөт башчы. Анын айтымында Кыргызстандын экономикасынын өсүштөрүн Евразиядagi өнөктөш өлкөлөр да баса белгилеп жатышат. Алсак, Евразия экономикалык комиссиясынын маалыматтары боюнча, Евразия экономикалык биримдигиндеги мүчө өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча лидер болуп саналат. Отчету жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын көлөмү 458 миллиард сомду түздү. Ал эми реалдуу темптин өсүшү 103,8% болду. Болжол 2,7% болгон. Ички дүң продукцияга дефляция 2,5% деңгээлде түзүлдү. Экономикалык өсүш бардык секторлор боюнча камсыз болду. 2016 жылы инфляциянын орточо жылдык деңгээли 100,4% түздү. Бул көрсөткүч Евразия өлкөлөрүндө эң жакшы көрсөткүч болуп саналат. 2016 жылы өнөр жай ишканалары жалпы 200,3 миллиард сомго продукция өндүрүп, реалдуу өсүш 5,2%ды түздү. Өткөн жылы 119,1 миллиард сомго айыл чарбасынын дүң продукциясы өндүрүлүп, 3% өсүш болду. ЭЭКтин маалыматтары боюнча Евразиянын бардык өлкөлөрү боюнча өз ара соода 2016 жылы кыскарууга туш болсо, Кыргызстан өзүнүн продукциясын экспорттоону 4,4%га көбөйтө алды. Мамлекеттик ишканалардын рентабелдүүлүгүн жогорулатуу жана эффективдүү башкаруу максатында мамлекеттик ишканаларды оптималдаштыруу иштери жүргүзүлдү деп премьер-министр белгиледи. 1130 мамлекеттик ишкана талдоодон өткөнүн, анын жыйынтыгы боюнча 2016 жылы 118 ишкана жоюлуп, 81 мекеме кайрадан түзүлгөнүн жана 19 мамлекеттик ишкана башкаларга кошулганын билдирди. 2015 жылы, 2014 жылы, 2016 жылы мамлекеттик ишканалар канча пайда тапты, анан дивиденд түрүндө канча бюджетке төлөп берди? Жалпы мамлекеттик эсебинде турган акционерлик коомдор боюнча, ишканалар боюнча биз августтан бери иштеп атабыз азыр. 1130 ишкана болгон. Штатта бир даны, салыкта бир маалымат ар кандай да. Ошону жоюп 920 ишкана жокко чыкты, жок. Азыр биз бүгүнкү күнгө 118 мына жөнүндө чечим кабыл алып жоюп, 81-ин кайра мына 81-ин кайра биз мекеме өзгөрттүк. Ар бир ишкана боюнча аз анализ жүрүп атабыз. Сиз автовокзал боюнча айтып атабыз. Мына болгону 26 миң сом гана бир жылда чоң ишкана 26 миң сом бюджетке каражат берген. 26 миң сом. 4200 квадрат метр бар.
ал жерде. Магазини менен, кафеси менен, гостиницасы менен буга карама-каршылыктар ачык айтканда абдан катуу болду. Катуу болуп атат. Бирок ошого карабастан алып чыгып атабыз. Буну мына 3 айдын ичинде буйруса аягына чейин чыгабыз. Ар ишкана боюнча. Ишкана боюнча бардыгын тартипке келтиребиз. Келтиребиз, иштегенин иштетебиз. Андан кийин кээ бир ишканалар бар экен. Алар ошо кереги жок, мамлекет мүлк кылып. Аны сатка коюш керек. Анын бардыгын текстирге алып киребиз. Программа приватизация киргизебиз, киргизип туруп, анан ошону алып киребиз, силер уруксат берсеңиздер. Ал негизи жумушчулар менен салык төлөсө негизи ошондон максат. Туурабы? Бул толук жасап атабыз мына азыр. Өкмөт тарабынан 2017-2026 жылдарга ирригацияны өнүктүрүү мамлекеттик программасынын долбоору иштелип чыкканында өз сөзүндө премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. 2013-2017 жылдарга өлкөнүн туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын алкагында ирригациялык системаны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Өлкөнүн туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын алкагында айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын эске алуу менен жалпы суммасы 2 миллиард сомдук 2000ден ашык айыл чарба техникалар берилип, дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүү программасы иштелип чыкты. Акыркы 5 жылда айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында 18 миллиард сомдук жеңилдетилген насыялар берилди, деди Сооронбай Жээнбеков. Сиз өзүңүз докладыңызда айтып кеттиңиз, узак мөөнөттүү бир стратегия кылыш керек экен, иш алып барыш керек экен деп айтып кеттиңиз. Бир багытын айтып кетесизби ушу узак мөөнөттүү стратегиянын ичинен? Мына азыр биринчи бизге эмне керек? Дыйканга келечекте. Дыйканга биринчи керек убагында суу жетиш керек. Суу жетиш керек. Бул боюнча билесиз, ирригация программасы ишке кирген. Буну биз 2007 жылы айтып коюш керек азыр. 2007 жылы ирригация программасын Алмаз премьер-министр болуп турганда, мен министр болуп турганда тапшырма берилип, 2007 жылы иштеп чыкканбыз ушул программаны. Кийин мына бийликке келгенден кийин 2011 жылы бул маселени кайра козгоп, мына ошол маселе боюнча абдан көп иштер болду. Эми ушул улантып программаны биринчи суу маселесин чечиш керек. Улантып биз азыр ирригация боюнча 2017-2026 жылга 10 жылга программа иштеп чыгып атабыз. Иштеп чыгып, буга 45 проект киргизип атабыз. Кыргызстан боюнча 45 проект 58 миллиард сомго. Буда 65.000 гектар жер жаңы освоение болот. 50.000 гектар жер, жанакы суу берүүчү жакшырат. 9,5 гектар жер насос менен берилип аткан жерлерди. Ошол жерлерде жакшыртылат. Экинчи, биз айыл чарбасына эң чоң стратегия. Бул узак мөөнөттүү, проценти төмөн кредиттерди берүү боюнча маселе. Буну камсыз кылышыбыз керек. Биз буну баштадык. 10%дан берилип аткан, 10%дан мурун башталган. Былтыр 4 миллиард 800 миллион сомго көбөйттүк, 26%га бир жылда көбөйдү. Быйыл 7 миллиардка чаралып атабыз. Ошонун ичинен импорттун ордуна, импортозамещение, импортту токтото турган ишканаларга жана экспортко чыгып аткан айыл чарбасындагы кайра иштетип аткан ишканаларга 6%дан 3 жылга азыр 1,5 миллиард сом кредиттерди берүү боюнча маселени чечтик. Үчүнчү, кооперация боюнча. Максим мыйзам бар. Кооперация боюнча, үрөнчүлүк чарбалар боюнча, асыл тукум чарбалар боюнча, дотация бериш боюнча программа кабыл алдык. Кабыл алып мен кол койдум ага. Үрөнчүлүк чарбалар менен асыл тукум чарбаларына. Асыл тукум иштерин күчөтүү боюнча азыр жерлерге 452 асыл пункт эксплуатации ачылды. Өкмөт башчы автожолдордун учурдагы абалын талкуулоо учурунда жолдордун абалына, алардын ремонтуна жана курулушуна өлкөнүн президенти жана өкмөт тарабынан чоң көңүл бурулуп жатканын, бул максаттарга республикалык бюджеттен ири көлөмдө акча каражаттар бөлүнүп, мындан сырткары ар кандай донорлордун каражаттары да жумшалып жатканын белгиледи. Коопсуздук шаар боюнча жумуш башталабы? Башталса качан башталат? Таза коом проекти башталды. Ал каражатта каралып атат. Ошонун негизинде бир эле коопсуз шаар эмес, аракет болуп атат. Коопсуз шаар эмес. Бул ошонун негизинде элге кызмат көрсөтүү. Баягы 387 кызмат көрсөтүүнү дагы электрон формада өткөрүш боюнча
bir жакшы компанияга бериш боюнча маселе турат. Бул боюнча иштер кетип атат. Буйруса, буга жакын арада чечим кабыл алынат. Азыр каражатты изделип атат. Бирок айтып коюшум керек, экинчи жагы биз тапшырма бергенбиз. Ошо безопасный коопсуз шаарга кирбеген, проектке кирбеген жерлерде мына кече дагы жыйын өттүк. Ошо жергиликтүү бийликтин каражаттары менен мына Бишкек шаары 40 миллион бөлүп атат. Ош шаарында тапшырма алар да бөлүп атат, башка региондордагы. Биз бир маселе чечилбей атат. Бюджеттин кодекс кабыл алган негизинде биз ошо каражатты, түшкөн каражатты biz kayra oşo жергиликтүү бийликке калтырганга маселени кайра мыйзам өзгөртүбүз керек экен. Ошол маселеге токтоп калдык азыр. Эгерде азыр ушуну тезирээк чечип калсак, ал безопасный шаарга кирбеген жерлерде дагы биз фото, видео фиксацияны кое баштайбыз азыр. Иш болуп атат бул боюнча дагы. Суроо жооптун жүрүшүндө өкмөт башчы саламаттыкты сактоо тармагында жарандардан түшкөн медициналык төлөмдөр системасын жөнгө салуу керектигин айтты. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тармагындагы иш принцибин жана ыкмаларын кайрадан карап чыгуу маселеси турганын баса белгиледи. Бесплатный медицина эмес, же платный медицина эмес. Азыртан аракет кылбаса болбойт да, бул нарастать этет бул проблема. Анан кийин элдин наразычылыгы да көбөйөт да. Ошон үчүн азыртан эчтекеге карабастан ошону наращивать этиш керек. Бул жердеги каражатты легализация кылыш маселеси туруп атат азыр. Ал кандай? Ору барып атат, акчаны берип атат. Ал кассага түшүп атпайбы? Башка жак менен кетип атат. Бир 2-3 больницанын базасында Бишкекте, Ошто, Жалабатта пилоттук кылалдагы оор болсо, кыйын болсо дагы ушуну киргизели. Киргизбесе келесі айткандай, бул проблема көбөйүп келе берет, кийин уже чечишке кыйын болуп калат. Ошону биз ал сүйлөшүп атабыз буну да баштайбыз. Маселе туура. Отчетту талкуулоо учурунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү тактап айтканда ишке ашырылган инвестициялык долбоорлор, туристтик тармакты өнүктүрүү, жол транспорттук инфраструктурасы, коррупцияга каршы күрөшүү иштеринин жыйынтыктары, ири энерго долбоорлорду ишке ашыруу, бизнести өнүктүрүүгө карата көрүлүп жаткан чаралар жана башка багыттар боюнча бир катар суроолорго жооп берди. Өкмөт кризистик шартта бюджеттик корголгон беренелердин каржылоону 100% камсыз кыла алган. Мындан сырткары өкмөт айыл чарба өндүрүш тармагындагы экспортко жана кайра иштетүүгө багытталган ишканалар үчүн насыя алууда жылдык пайыздык көрсөткүчтү 6%га түшүрүлгөнүн, аймактарды өнүктүрүү концепциясы кабыл алынганы айтылды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бардык айтылган эскерүүлөр жана каалоолор өкмөттүн кийинки ишмердүүлүгүндө эске алдарын айтып, бүгүнкү күндө ишке ашырыла турган бир катар келечектүү долбоорлор бар экенин кошумчалады. Талкуунун жыйынтыгында Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргыз Республикасынын премьер-министринин өкмөттүн 2016 жылдагы ишмердүүлүгү тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тааныды. Бүгүн абдан жакшы сын сунуштар, ойлор айтылды. Анын баардыгын биз кабыл алабыз. Кийинки иштеген жумушубузда дагы ошонун баарын эске алып ишти жүргүзөбүз. Анан сиздерге чоң рахмат. Абдан чоң ишеним көрсөттүңөр. Буюрса, Кудай кааласа, бул ишенимди актаганга өкмөт менен баш болуп толук курам менен аракет жасайбыз. Siz ишкерсиз жана сизге бизнесиңизди өнүктүрүү үчүн 1 миллион сом өлчөмүндө кредит керек. Банк сиздин күрөөнү 700 000 сомго баалады жана ушул гана суммага кредит бере алат. Ошондо сизге дагы 300 000 сомдук күрөө керек. Эми чечим бар. Күрөөнүн жетпеген бөлүгүн гарантиялык фонд ачык акционердик коому камсыздап бере алат. Банк сизге калган 300 000 сом кредитти гарантиялык фонддун кепилдиги менен берет. Кенен маалымат www.gf-kg сайтында. Сурап билүү телефону 0312 62 53 74. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдар тууралуу жыйында мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ишин сынга алды. Өкмөт башчы табигый кырсыктан жабыр тарткандарга алардын мүлкүн калыбына келтирүүгө колдоо көрсөтүү багытындагы иштер толук аткарылбай жаткандыгын эскертти. 1,5 жылда турак жайды милдеттүү камсыздандыруу боюнча болгону 4638 камсыздандыруу келишими түзүлгөн. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасы Бакыт Жумашев учурда аймактарда 7 филиал иштеп жатканын, алар бир нече коммерциялык банктар менен агенттик келишимдерди түзгөнүн кабарлады.
2017 жылдын 1-кварталына 3 камсыздандырылуучуга камсыздандыруу төлөмү кайтарылып, ал сумма 133 миллион сомдон ашкан. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков тиешелүү мамлекеттик органдарга, өкмөттүк облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө өзгөчө кырдаалдарга карата мүлктү камсыздандыруу боюнча иштерди күчөтүүнү жана калкты маалымат менен камсыз кылууну күчөтүүнү тапшырды. Өзүң барып губернатор менен жолук, акимдер менен жолук. Болгону ар районго барсаң 50-60 айлыкпет бар. Чоң айлыкпай 88ден бар. Барып айлыкпай башы менен жолугуп, түшүндүрүп айтсаң, анан иш кетет да. Бишкекке отуруп алган банктар менен договор түзүп койбойт. Өзүбүздөн баштап, өзүбүз туралычы мына. Губернатор баш бол, министрлер баш бол биринчи. Страховой компания договор түзүлө. Макулбу? Баары тең үйлө кабинетке чейин бар түзүлө барды. Түзүп өзүбүздөн баштайлы биринчи. Айма-ай камсыздандыруу боюнча дагы маалыматты өкмөткө бересиңер. Кайсы область, кайсы район, кайсы айыл өкмөт кандай кетип атат. Сооронбай Жээнбеков кыш жана жаз мезгилинде жаан-чачындын көп болушу менен ар кандай табигый кырсыктардын болуу коркунучу жогору болоорун айтып, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык тиешелүү чараларды көрүү керектигин эскертти. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жыл башынан бери жалпы материалдык чыгымы 266 миллион сомдон ашкан 206 жаратылыш жана өзгөчө кырдаалдардагы техногендик кырсыктар болгондугун билдирди. 2016-2017 жылдардын күз-кыш мезгилинде Баткен облусунан башка бардык аймактарда жаан-чачындын деңгээли 170%дан 300%га чейин жогору болгон. Айыл чарбасынын техникалык потенциалын жогорулатуу өкмөттүн ишиндеги негизги приоритеттүү багыттардан болот. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев айылдык товар өндүрүүчүлөргө Евразия өнүктүрүү банкынан тартылган инвестициялык насыянын эсебинен алынган айыл чарба техникаларын лизингке тапшыруу иш-чарасында билдирди. 2016 жылы лизингке техника берүүнүн шарттарында дагы бир жолу каралып чыгып, жылдык үстөгү 6%га түшүп, мөөнөтү 10 жылга узартылды. 2016 жылы республика боюнча дыйкан фермерлерге 259 даана айыл чарба техникасы жеңилдетилген насыя менен берилген. Жалпы айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында 2011 жылдан бери дыйкан фермерлерге 2000ге жакын түрдүү техникалар тапшырылган. Азыр өкмөт айыл чарба тармагына абдан чоң көңүл бөлүп жатат. Акыркы жылдарда 2 миллиард сомго ушу лизинг аркылуу техникалар берилди. 2000ге жакын техника алынды. Анын ичинде комбайндар жана айыл чарба тракторлар, жер иштетүү боюнча ар кандай айыл чарба машиналары, ушулардын баардыгын тең ошол лизинг системасы аркылуу дыйкандарыбызга жеңилдик менен алган техниканы арзан пайыз менен бергенге чейин ушул чараларды көрүп жатат. Мына акыркы 4 жылдын ичинде абдан чоң кадамдар жасалып жатат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин республикалык жыйын пунктуна күтүүсүз барып, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндөгү аскерге жазгы чакыруунун жүрүшү боюнча пландан тышкары текшерди. Жеңиш Разаков аскерге жөнөгөндөрдүн алдында медициналык текшерүүдөн өтүп жаткан жоокерлер менен да баарлашты. Текшерүү учурунда аскерге чакыруу пунктунда 50дөй жаран болгон. Вице-премьер-министр медициналык персоналдар жана республикалык аскерге чакыруу комиссиясынын мүчөлөрү менен да сүйлөшүп, республикалык жыйын пунктунун аймагындагы казармалык бөлүмдөрдүн абалын көрүп чыкты. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова Кореянын эмгек жана жумушчулук боюнча министри Ли Ки Квон менен жолукту. Вице-премьер-министр эмгек мигранттарына өзгөчө көңүл буруп, бул багытта эки өлкө ортосундагы кызматташууну жакшы деңгээлде экендигин билдирди. Ли Ки Квон Корея тарап айыл чарбасы, медицина жана башка долбоорлордун алкагында иштешүүгө кызыктар экендигин билдирди. Мындан сырткары Кыргызстандын ЯЭП мүчөлүгүн эске алуу менен ЯЭП рыногундагы мамлекеттер менен эркин соода жүгүртүү келишимдерине кызыкты. Вице-премьер-министр эки өлкө ортосундагы алаканын бекемделишине үмүт артаарын билдирип, министрдин Кыргызстанга келиши мындан ары Кыргызстан менен Кореянын достугунун өнүгүшүнө жол ачаарын кошумчалады. Чолпон Султанбекова эл аралык жана улуттук интеллектуалдык менчикке арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Ал өзгөчөлөнгөн авторлорго чыгармачылыктагы жетишкендиги үчүн мыкты ойлоп табуучу номинациялары боюнча интеллектуалдык менчик дүйнөлүк уюмунун алтын медалдарын жана патенттик иштерге кошкон салымы үчүн номинациясы боюнча Блинников атындагы Евразиялык патенттик уюмдун алтын медалдарын тапшырды. Мындан сырткары интеллектуалдык менчикке кошкон салымы үчүн жана мыкты инновациялык долбоор 2016 аталышындагы республикалык сынактын эки жеңүүчүсүнө сыйлыктар ыйгарылды. Интеллекттик кайсы коомдо болбосун жогору бааланат.
ал мамлекеттин стратегиялык ресурсу болуп саналат. Дал эле ошол мамлекеттик коомдук интеллектуалдык өнүгүшүн үчүн пайдалуу, ишенимдүү таяныч болууга тийиш экенин биз терең белгилейбиз. Биздин заманда окумуштуулар, авторлор, ойлоп табуучулар өз ишмердүүлүгүн талап кылынгандыгын, алардын эмгеги коомдук, социалдык, экономикалык жана руханий өсүшүбүзгө эң маанилүү экенин белгилейбиз. Иш-чарада интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасы Досалы Эсеналиев премьер-министр ведомствонун алдына ишке ашыра турган бир топ тапшырмаларды койгонун билдирди. Кыргыз өкмөт тарабынан жакынкы келечектеги конкреттүү милдеттерди камтыган Кыргызстанда инновациялык өнүгүү концепциясы да бекитилди. Бүгүнкү күндө интеллектуалдык менчик күнүмдүк жашоонун баардык аспектилерин гана камтыбастан өндүрүштүн сакталып калуусунун жана өнүгүүсүнүн натыйжалуу тиреги болуп калыш керек. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын алдында экономиканын өнүгүү деңгээлин жана бизнес муктаждыгын эске алуу менен калыптанган экономиканын өнүгүшүн камсыздоо жөндөмдүү болгон улуттук инновациялык системаны түзүү милдети турат. Күчтүү жана бай өлкөдө жашаган келеби? Сырттан келген товарды сатып алуу менен биз өлкөнүн өнүгүшүнө түрткү бере албайбыз жана импортко болгон көз карандылыкты жаратабыз. Жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн товарын сатып алуу менен биз Кыргызстандын экономикасын, айыл чарбасын жана өндүрүшүнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн болобуз. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарды тандоо менен биз эң оболу кимдир бирөөнүн жумуш ордун, керек болсо бүтүндөй ишкананы, эгер мындай кадамды адатка айлансак, өлкөнү колдоп жана өнүктүрүп жаткан болобуз. Бул каражаттарга Кыргызстанда жолдор, мектептер, ооруканалар, заводдор курулат, жаңы жумушчу орундар түзүлөт жана пенсия, жөлөк пулдар төлөнөт. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо, кыргыз товарын сатып ал, Кыргызстанга салым кош. Өлкөдө акыркы кезде жол кыймылын одоно бузган айдоочулардын айынан мерт кеткендердин саны көбөйдү. Бул багытта өкмөт мамлекет башчысы тарабынан берилген тапшырмалардын негизинде чукул арада чара көрүүгө киришти. Премьер-министр тарабынан тармакты жөнгө салууга жана анын себептерин аныктоого бардык тиешелүү министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине тапшырма берилди. Бүгүнкү жыйында каралыш маселе, бүгүнкү күндө абдан актуалдуу маселе. Урматтуу президентибиз тапшырма берди. Өкмөткө жана Коопсуздук кеңеш секретариатына азыркы болуп жаткан жол кыймылынын коопсуздугу боюнча ушу топтолгон проблемаларды чечүү боюнча өзүнчө бир иш-чараларды иштеп чыгуу боюнча. Экинчиден, өкмөттүн дарегине акыркы мезгилде коомчулук тарабынан, жогорку кеңештин депутаттарынан барганда жол кыймыл коопсуздугу боюнча абдан көп сын пикирлер жана нааразылыктар айтылып атат. Буну биз көз жумуп койгонубуз болбойт. Жыйында ички иштер министри кырсыктын себебин акыркы жылдары өлкөдөгү унаалардын санынын көбөйүшү менен байланыштырды. Өзгөчө Бишкек шаарындагы унаалардын саны расмий катталган унааларга караганда алда канча жогору. Автоунаанын дагы 2010дон 2017де өсүшү дагы. 2010до если официальный регистрация 444 000 автоунаа транспорты регистрация болуп турса, азыркы бүгүнкүгө чейин 1 миллион 146. Экинчиден, биздин штат маселе боюнча 69 000 километр боюнча бүт жолдордун баарын республика боюнча караса, 12 000 километрди биз өз курам менен мындай жаба алабыз да, ачык айтканда. Бирок бул штаттык маселеди эле көбөйтүүгө болбойт, анткени бир риск бар, коррупцияга дагы өтүп кетиши мүмкүн. Бир эле эмес сунуштарды киргизгенбиз. Бул жанагы видео фиксация жана кыймылдарды орнотуу боюнчачы. Жол кыймылын эретке келтирүү жана андагы салыктык төлөмдөргө көзөмөлдү күчөтүү максатында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына тапшырма берилген. Алар 1 ай бою Актилек, Маловодная, Сосновка өткөрүү пункттарында мониторинг жүргүзүп, кыймылдын жана алдын алуу унаалардын жүрүсүндөгү мыйзам бузууларды видео көзөмөл аркылуу текшерип турушкан. 17-жылдын февраль айында ошо мониторинг коюлгандан кийин 654 000 сомго өскөн.
2016 жылдын март айында толук бир айдын ичинде 558 миң түшкөн болсо, ал эми марттын 13 күн ичинде, 13 күндүн ичинде 317 миң сом чогултулган. Мындан тышкары ошол биздин кызматтын кызматкерлерге жүргүзгөн мониторинг башталган учурдан тартып, жолго төлөө боюнча жазылган атайын уруксаттардын, бул жанагы специальный разрешение деп коет экен, разовый, жанагы салмак оор болгон учурда. Жана ошол чектердин динамикасы өскөн. Мисалы, Ак Тилек салмак пункту боюнча 1 февралдан 14 февралга чейин 268 миң суммадагы 1072 чек жазылган, 19 миң сом суммадагы 4 атайын уруксаттар толтурулган. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев биринчи кезекте айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү жана айдоочулук күбөлүк берүү шарттарын тартипке келтирүүнү сунуштады. 2 жылда барып эле чоң автобус айдаган өтүп кеткендер, жап-жаш балдар. 90 жылкы, 92 жылкы төрөлгөн балдар, 20га чыга элек балдар, 25ке чыга элек балдар, 40 кишини салып алып, рейсовый автобустарга каттырып. Ушулардын баарын кандай кылыш керек? Анан автовокзалдар кандай талап болуш керек? Автовокзалга барып, ошол жерден тейлениш үчүн, анан жана маршруткалардын ээлерине кандай талап болуш керек? Ал жерде базасы болуш керек. Кээ бирлери маршруттун өзүн эле сатып алган, линиянычы. Кандай машина болот? Маркасы кандай болуш керек? Техникалык абалы кандай болуш керек? Ушулар боюнча анан өзүнүн техникалык базасы болуш керек, слесарьлар болуш керек. Ал эми Бишкек шаарынын мэри жол тармагынын ишин иретке келтирүүдө унааны сатып алынгандан кийин жаңы эсине каттоонун баасын азайтууну сунуштады. Азыркы кезде унаалардын 50% ашыгы өз ээлери эмес, башка жарандарга 3-4 жолу сатылып кеткен чоочун жарандар тарабынан айдалат. Переоформлениянын акчасын азайтыш керек. Себеби бу адам эмне үчүн доверенность алат? Себептен тиги кымбатыраак, тиги арзаныраак. Ошон үчүн доверенность алганга аракет кылат, баягы через доверенность сатканга. Ошонун баасын теңдеп койсо деле, жалаң переоформлениянын объему менен акча көп эме КРСте. Бүгүнкү күндө номерду сатып атат, права дейм жана техпаспортту акчасын алып атат. Ошол оформлениянын акчасын азайтып койсо эле биз доверенностьтан эметип кетет элек да, ал бир маселе. Андан тышкары дагы бир сунуш бар, ошол доверенностьтан тышкары жанагы унаалардын бүгүнкү күндө мына маршрутный таксилердин анда бир статистика келтирип коеюн. Биздин бүгүнкү күндө 2800 маршрутный такси чыгат жолго. Жакында эле 2 мектеп окуучусун сүзүп качып кеткен айдоочу тууралуу видео социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган. Өкмөт башчы мындай кырсыктарды азайтуу үчүн тез арада тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды. 2 окуучусун сүзүп кеткен окуя проблеманын мына жеткен чеги болду да. Андан сырткары элди ташып аткан микроавтобустардын жүргүзүүчүлөрдүн болуп жаткан кырсыктар, ар кандай кагылоокулар биздин баардыгыбыздын ушу иш-чараны иштеп чыгып, ушуга токтош боюнча мына катуу иш-чара көрүшүбүз керек. Биринчи, мамлекеттик органдан жоопкерчилигин көтөрүш керек. 86% бүт кырсыктар бүт айдоочулардын эсебинен болуп атат. Бул деген нерсе айдоочулардын жоопкерчилиги жок. Эмне үчүн жоопкерчилиги жок? Эмне үчүн деген алардан катуу көзөмөлдөгөн орган жок. Статистикалык маалыматтар боюнча катталган жол кырсыгынын 40% ылдамдыктын жогору болгонунан улам, 23% каршы келаткан унаанын жолуна чыгып айдагандыктан, 18% жол эрежелерин сактабагандыктан жана 7% мас абалында унаа башкаргандан улам кырсыкка учуроодо. 2017 жылдын 3 айында эле 1169 автокырсык катталган. Анын кесепетинен 148 адам каза болуп, 1886 киши жаракат алган. Жакында унаадан түшкөн салыктын 50% жергиликтүү бюджетке калтыруу боюнча иш-аракеттер көрүлүүдө. Жол кырсыктарын азайтуу максатында коопсуз шаар долбоорун Ош жана Бишкек шаарларынын жергиликтүү бюджетинен ишке ашыруу пландалып жатат. Мындан сырткары, өлкөдө технологияларды өнүктүрүү үчүн жалпы улуттук таза коом долбоору да ишке ашат.